Маршрутканын жол кирени көтөрүү боюнча демилге каралып атат да. 20 күндүз 21, а кечкисин 32 сомдон. Буга көз карашыңыз кандай? Конечно, оор эле болуп калат да. Азыр 15 сом деле эми көнүп калса анан дагы көтөрүлсү. Сиздердин үйдө канча киши маршруткага түшөт? Биздин үйдө мен жолдошум машина менен түшсөм, конечно, окуучу 2 балам бар. Күнгө барып келген жолуна 100 сомдон беребиз. Бирдеме жашайтынын барып келген жолу. Андан кымбаттасан да андан көбүрөөк бериш керек болуп калат. Жол кире көтөрүлүп атат да 21 сомдон, күндүз 21, түнкүсү 32 сомго чейин деп. Кандай пикириңиз? Каршы, конечно. Эмнеге? Үйдө канча окуучу бар? Так, 3. Бирөө студент, экөө мектеп барат. Анда деген бизде пенсия жетпей калат го? Азыр мурда деген канча 5000 канча маршрут бар. Азыр 1000 канчалар маршрут каттап атпайбы. Солярка кымбат, аренда кымбат. Анан ошонун кесепетинен маршрут азайып атат. Ошону может кармап калабыз да. Эгер ошол жол кире кымбаттаса, сиздер только орундуктарга алып баштайсыздар? Эми аны точносын айта албайм. Бирок негизи ошондой эле болот болуш керек. Бирок орундук менен алганда маршруттар жетишпейт да. Маршрутка түшөбүзбү? Азыр маршрутка канча байке жол киреси? 15 сом. Ошол кымбаттайт, көтөрүлөт атат. Пикириңиз кандай ошо? Түшөсүзбү маршрутка? Түшөбүз. 21 сомдон 32 сомго чейин. Эми саясат, мэриянын саясаты да. Жок, макулсузбу? Жаран катары макулсузбу? Көтөрүлгөнгө эми айтыш кыйын. Маршрутка жол кире кымбаттайт атат да, 21 сомдон 32 сомго чейин. Пикириңиз кандай? Каршысызбы, макулсузбу? Каршы. Эми биз деле ошо коомдук транспортто деле жүрөбүз, маршрутка деле түшөбүз. Билем, тарифи 15 сомдон азыр. Эми көтөрүлүшү боюнча бул жөнүндө действительно мэрия политиканы жүргүзөт да, ошо чыгымдарды карап, ошо чыгымдар актап атабы деп. Ошо чыгымдарга жараша анан баасын көтөрүлөбү же ошо ойдон калабы мэрия чечет да. Кандай жигиттер? Эсол жакшы маршрутка түшөбүз, а? Автобус? Бул маршрутка жол кире 21 сомдон 32 сомго чейин көтөрүлөт атат, демилге көтөрүлөт атат да ошондой. Оюңар кандай? Көп го дейм байке. Көп, силер маршрутка менен барып келесиңер окууга? Автобус. Автобуска канча төлөп атасыңар? 11 сом. Автобус 15 сомго чейин кымбаттайт атат. Автобус кымбаттаса, маршрутка кымбаттаса Каршысыңар, буга көтөрүп. Маршрутка кымбаттайт деп пикириңиз кандай? 21 сомдон күндүз 32 сом кечке. Бу 1 сомдон асал эле 20 сом кылып койсо. Сен баары кымбаттап атат, эми шоферлорго деле кыйын деме. Запчасть кымбат, тиги кымбат, бу кымбат. Анан туура эле. Кудайга шүгүр, туура эле. Жашоо жакшы. Жөн эле эме кылып атабыз баягы. Тоо кылбай атабыз. Мына жакшы баары эле, сон баары жакшы. Сиз эге? Пикириңиз. Негизи ал чыгымдардын түзүлөт да. Баасычы. Ал эгер баасы өзүнө чыкпаса, анда элдерди ташыган беркилерде ал невыгодно болуп калат. Анан ошол да жарандардын дагы жашоо шартын эске алыш керек. Жарандардын эске алыш керек. Анда негизи мына баасынын да себестоимостун анда карап көрүш керек да кандай кылып. Или башка бул жерде жанагы айтып кеткенде мэриянын ал определять этиш керек. Бул жанагы жергиликтүү кеңештин, горкеңештин прерогативасы. Алар карап бериш керек. Кандай бул эки жакты тең салмактуу карап туруп ошого бир чечимге келет деп ойлойм.